Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар. Биздин бүгүнкү темабыз таранчы менен чабалекей. Анда балдар масалыбыздын максаты менен таанышалы. Таранчы менен чабалекей аңгемеси боюнча билимдерди алабыз. Көркөм окуу, сүйлөө эрежебизди, ойлоо көндүмдөрүбүздү өнүктүрөбүз. Табият менен таттуу мамиледе болууга көнүгөбүз. Күтүлүүчү натыйжалар. Таранчы менен чабалекей аңгемеси боюнча билимдерди алышса, көркөм окуусун, сүйлөө иречин, ойлоосун өнүктүрүшсө, табият менен таттуу мамиледе болууга көнүгүшсө. Анда балдар аңгемени кун коюп отургула. Бир күнү чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уянын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордунан бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да, кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирее берди. А дегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемкеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине былчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдүн тегерегин айланып учуп жүрүштү. Анда балдар, силер аңгемени канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү билүү үчүн төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлү. Чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Чабалекейлердин бул жазасы туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар, балдар? Бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Бул суроолорго туура жооп берсеңер, анда силер, балдар, азаматсыңар. Анда эмесе үй тапшырмасын алалы. Үйгө тапшырма таранчы менен чабалекей аңгемесин окуп, алардын сүрөттөрүн тартабыз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла, балдар.